Айылдын жашоосун ар тараптуу терметип келген айымдарыбыз арбын. Биз азыр Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Талабулак айылында турабыз. Дал мына ушул айылда Гүлзия айым жашайт. Гүлзия айым менен эмне үчүн таанышканы келдик. Анткени мына ушундай тоолуу айылда тоолуу жерде жашаганына карабастан мал чарбачылыгына деги эле үй тиричилигин аябай тың аял экенин баамдап турабыз. Ошондуктан биз алдыда Гүлзия айым менен кеңири таанышабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Мантур, ечкилерди карап коеюн. Суу бердиңерби? Айылда ушундай эчкини кармаса жакшы болот деп жакшы көрүп ушуну кылганбыз. Таап келген каражатыбыздын эсебинен 5-6 эчки кылып ушундан жылда бир жылда 2 жолу төлдөйт буларчы. Азыркы кышкы төлү, анан кийин улам азайтып коебуз, антпесек эме дарактарды булар эме кылып таштайт. Кандай десем, кажып таштайт, ошон үчүн азайтып карайбыз. Анан күндү мына жакшынакай болуп турган үчүн баардыгы күн эстеп жатышат да, ушундай. Буларды кээ бир малдарда сүт берип аткан малда эме эненин сүтүндөй дарылыгы бар деп коюшат. Ошон үчүн эненин сүтүндөй деп балдарга сурап кетишет. Эчкилерибизди сүтүн саап балдарыбызга берип турайлы депчи. Анан кийин эмеси ушундай булардын алиги эсин кетсе эчки бак деп койт го, ошондой сыяктуу эле Россияга барып келгенден кийин ушуну жактырып, анан кийин балдарыма 2 булак алып бергенмин. Анан биздин жердин шартын жакшы шартка карап, анан ушул жерде көптөн бери эчки кылабыз. Bir 10-15 gün болуп калды. Bunun tulганына торпок кичине оңолсун деп сүтүн деле кармап айтабыз азырчы. Анан кийин балдарымы баккан ушул уй жылда уйларды кошумчалап алабыз, айылдан башка уйларды. Анан кийин bir 5-6 болду. Тартер. Ошо капар. 2 ай жайлоого барып, эме огородубуз бар, ошол жака барып саап келебиз, май, курут кылып келебиз балдарым менен. Айылда бир 4 саам болот өзүчү жылына. 4 саам болуп калат. Анан өзүбүз эле жайлоого барып кичине карап келебиз. Чөптү жолдошум ушул жерде калып чөптү оруп жыйнашат. Аренда калышат жерди. Анан кийин элдерден сатып алат чөптөрүн. Анан чөптү жыйнап балдарым менен барамын. Балдарым жардам берет. Кичинекей балам кошо жүрөт малды караганда. Анан кийин тоого алып барабыз, үндүк кылабыз. Жемди жакшы жеген үчүн кышта биздин тоокторубуз
тууп да баштай берет. Анан кийин басканда да өзүлөр эле басып, кайра өзүлөр чыгарып чөптөрдүн арасында элечи. Анан биз карабайбыз деле буларды анчачы. Үйдө бир жолу үйрөнүп калышканда. Жер ысык болгон үчүн эрте жазда бир сыйра чыгарышат да, кийин чыгарбай коет, соокчу. Себеби эми бу жерде көлөкө да аз, суу жок да, суу жоктугунан бу жерде кармашам кыйын да. Тооктучу. Анан кийин өздөрү басып, ээрчитип багышып, ушинтип карайбыз. Ушул жерге көчүп келгенден баштап 2-3 жыл вагонда отурдук. Анан кийин үй салдык. Үй салгандан кийин мал кылайлы десек, жылдагысы жылда ашпайт. Анан бир эле уюбуз бар. Анан ал уюбузду жылда торпогу ээрчитип барабыз жайлоого. Кайра келгенден эле торпогун сатканга туура келет. Ошентип эч дагы бирибиз 2 болбогой дешти. Анан малканабыз дагы жок эле. Анан кийин малканабы салабыз деп, анан кийин кыздар чоңоюп, балдарым чоңоюп калды. Кичинекейинен эле мээнет менен өстүрдүм балдарымды деле, кыздарымды деле. Сабактан да жакшы билишет эле, бирок мээнетти көп кылышат эле. Бу жердеги дагы бардык адамдар айтып коюшат, кыздарың мээнетти кыйын кылат депчи. Себеби кичинекейинен эле ушул жерлерде үндүк кайтартып, үндүк менен жашайт элек да, үндүк өстүрөт элек. Жылда кылган чөжөлөрүбүздү чоңойтуп, кыздарым, балдарым менен кошо багат элем. Буну өтө багыш кыйын. Анан ошентсе дагы ошонун айынан кылат элек. Анан кышында бирден сатып, тирилигибизди өткөрөт элек. Ошентип жүрүп мал кылайлы десек, эч дагы малканабыз жок же. Анан кийин Россияга барганга туура келди. Эл катары Россияга барайын деп, бир туугандарым бар эле, ошолорго барам деп бардым. Күйөөм бир торпок сатып берди. Жол кыра кылып барып, анан кийин 2 жылда иштеп келдим. Барганда өтө кыйынчылык экен. Кетип аткандан баштап бир сыйра кийим алып, бу жерде кийбеген кийимдерди аякка барганда шым кийет экенсиң, формаңы алмаштырат экенсиң, ошентип бардым. 2012 жылдары бардым. Анан баргандан көнүшкүчө кыйналдым. 1-2 жерге идиш жууган калып барды. Идиш жууган жерделерде идиш жууш кыйын деп, анан колумда суукка эме чыдабай, анан идиш жууган жокмун. Кийин магазинге уборкага иштедим. Анан ал жерге барганда биринчи кыйынчылык бардык адамга эле ошондой болсо керек. Биз мурун жашыбызда орусчаны окуган экенбиз, бирок билет экенбиз го, түшүнөт экен, бирок сүйлөй албайт экенмин жакшычы. Анан ошентсем алым жетишинче аракет кылып сүйлөп, анан ал жакта деле адамдын биринчи жоопкерчилигине карайт экен. Жоопкерчиликтүү болуш керек экен. Жоопкерчиликтүү болсоң, алар дагы түшүнөт экен. Анан кийин түшүнүш керек экен. Жок дегендечи, тилди билбесең дагы түшүнүш керек экен. Мындай жакшы сүйлөй албасаң дагы түшүнсөң, анан кийин алар түшүндүрүп деп иш кыла берет экенсиң. Түшүнбөй канчалар кетип атты иштенчи. Анан бир жерде эле иштедим, келгиче барганда кирген бойдон ошол жерде иштеп жүрдүм. Анан эң аз айлыкты биз алчу элек. Анан ошого деле топ кылып, биякта жашоого ал чоң эме болгон үчүн, каражат болгон үчүн салып, балдарымы багып, жолдошум балдарым багып турду. Анан кызым, чоң кызым нан жабышты үйрөнүп калган эле, нан жаап берип, тамак кылышып, ошентип жашап атышты. Анан кандай нерсе жебейин балдарыңы эстегенде жөн көзүңөн жашың атат эле да. Анан бир жол магазин ичинде уборка кылып жүрсөм эле бир баланын үнү чыгып кетти. Анан орус баланын үнү чыкты, бирок ал баланын үнүн өзүм баламдын үнүнө окшоштуруп алдым да. Анан кийин карасам эле өзү бойлору ошондой экен. Анан туура кухняга кирип алып ырасам ыйладым да. Ыйласам орус балдар, охранник бала бар эле, ал болсо келип, Гуля, ыйлаба, эмнеге ыйлайсың, эмне болду деп ошентет да. Ага айта албайм жечи, өзүмдүн дардымычы. Анын көзүмөн жашым агып ыйлап атам. Анан кийин ал болсо ыйлаба деп эле, алар ыйлаганды жаман көрөт экен, мындай жаман ойлойт экен да, кыйын. Алар ыйлабайт, ыйлаганда бир катуу нерсе болгондой сезет окшойт. Анан мен
ыйлап анан зачем ыйлайсың деп мага суроолор берип айтат. Мен жооп бергенге же эмем жетпейт, ичимдеги жакшы орусчаны билбейм да. Анан кийин чала пула түшүнүп турам, бирок айта албайм. Анан кийин ыйлаганыма билип, анан кийин ушундай балдарым сагындым деп айттым окшойт. Анан кийин бир маалда Гүлай жүрдү эле ээрчитип алып мени тегеретип өзү эме болчу. Анан кийин боору уруду окшойт. 5 балам бар деп ошентип айтчу элем да. Анан кийин ээрчитип алып магазинди айлантты. Айлантып анан кийин муну кантты алып берейин, муну деп шоколаддан алды. Батончик, кискистер болот экен илгеркидей. Анан ошолордон алып туруп анан кийин мага 3 пакет берди. Муну балдарыңа салып үй депчи. Анан кийин көп бир жылдай иштегенден кийин анан ойлоп калдым да, булар дагы боор экен депчи. Сен 5 балаң бар экен, кандай бул жерге келип иштейсиң? Аякта турмушуң жаманбы, күйөөң алкашпы деп ушундай суроолор берет да. Анан бирок күйөөм деле алкаш эмес, бирок кичине каражат таап келип турмуш шартыбызды оңдойлу деген ойда. Бир жылча иштедим. Анан кийин сентябрь болордо балдарга кийимге акча салам, айылым тийсе эле акчамды салам. Анан кийин малкана салды күйөөм. Келсе малкана салып коюп туруп, анан кийин анан малыбызды алып келип, анан ошону мал кылып малыбызды көбөйттүк. Айзат үчүн коом өзү негизи бара турган деле жер эмес. Себеби али жашоо ушулга алып барат экен да. Барганга туура келет да. Анан кээ бирлери контрагын төлөш керек, кээ бирлери турмуш шартын оңдоюн дейт. Ушинтип эле жүрө бербей жакшы жашаганды ким каалабайт? Баардыгы каалайт да. Анан кийин бул жакта иш жок. Иш жоктугунан дагы кетет кыздарчы. Анан кийин алар баргандан кийин эле аларга жакшы сөз деле угулбайт айылдачы. Жакшы сөз деле жок. Себеби эме деп айтат да, аякка баргандан кийин ушинтип кетиптир, мынандай болуп кетиптир. Паландайда жүрөт экен, ушундай иштейт экен деген ушундай жаман сөздөр көп таасир берет да аларгачы. Анан кийин ошого да кайруу болуп айла жок иштешет. Анан кийин түшүнгөн адамдар, түшүнгөн балдар, түшүнгөн кыздар, түшүнгөн ата-энелер деле бар. Алар ошо жакта иштеп, мээнет кылып, акыл эси бар экен, ушундай өзүнүн эмгегин актап жеп, ушинтип жакшы нерселерди кылып атат деп түшүнүп, кыздарды ошол жактан деле турмушка берсе болот. Ар бир эне баардыгы балам жакшы болсун дейт да. Келинди деле жакшы келин алайын дейт. Адептүү болсун дейт. Келечекте ушу келинимге сөз тийбесин, эчтакыр жаман сөз тийбесин. Ушу неберелерим жакшы акылдуу неберелер болоюн дейт. Анан кийин кызды деле ошентесиң. Мен 3 кызымды бердим күйөөгө. Жакында 2-өн турмушка бердим Россиядан. Анан кийин барбай эле койгула деп каршы болдум. Өзүм барып келгенден кийин барбай эле койгула десем, апа биз деле көрүп келели, биз деле иштедик, силердин мээнетиңерди актайлы. 4 жыл университетте окуттуңуз. Мен дагы барып келейин деп, анан чоң кызым кетти, анан окуп аткан кызым дагы кетти, барып келем деп. Анан барып карантинге кабылып калышты. Бардык нерсени адам колунан жаратса болот да. Анан мээнет керек, мээнет кылыш керек. Текеберчилик кылбаш керек. Аны койчу, ал ишти азыр кыла турган ишпи, аны мурункулар кылчу болчу деп ушундай кылбаш керек да. Кандай нерсе болбосун кылса болот. Ушул жерде суу жок биздечи. Ошентсе дагы тоок кылгандар бар аялда. Үндүк кылып, майда тоокторду кылып, эчки кылгандар бар, кой кылгандар бар. Жаздан баштап, апрелден баштап талаага кетип, балдар менен ошол жакта жашап, мал карагандар бар, аялдарчы. Келиндер бар. Талаалык айылынын аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштедим 6-7 жылдан бери. Анан Россиядан келген жылды айылдык советке депутаттыкка коюшканда, анан ушул жердеги аялдар сен немең бар, шыгың бар, адам менен сүйлөшө аласың дегенден анан айылдык советке дагы депутаттыкка дагы койгом.
Бирок өтпөй калгам. Себеби бул жакта мурун кийин аял койгон эмес экен. Анан мени өтө башка көз карашта карашкан 16 эркек, 1 мен аял койгом. Анан кийин бирок жакшы добуш берген. Эч нерсе иш кылбай туруп ошончо добуш алдым деп кийин анан ушу женсовет болуп, аялдардын төрайымы болуп иштегенге аялдарга макулдук берип, анан ошондо 6-7 жылдан бери иштейм. Кайсыл жерде болбосун жардам бергенге аракет кылам. Көйгөйүн чечишкенге, ыйлап аткандарына соротконго аракет кылам. Кызын же болбосо баласын окууга киргизем, киргизбей калдым, ушундай шартым жок десе ошого көмөктөшүп эптеп окууга киргизип, ушуну окут деп ошентем. Малым жеткенин кылам да. Анан 7-8 жылдан бери ошондо иштеп жайлоого чыгабыз жайындачы. Аякка барып, ошо жерде жалаң жаш келиндер, мен жаш жагымы элестетип, кайненем бар эле амалда, анан ошондо жайлоого барып отургандарымды элестетип, алар менен шерине уюштуруп бердим, аксакал болупчу. Анан кийин 2 жылдан бери шерине жешет. Баарыбыз топтолуп алып. Анан кийин бу жерге келгенден кийин эркек балдар, кайнелерим, ушу балдар эми улак ойношконго улак жешет. Ошентип кезектешип өткөрөбүз да. Анан кийин бардыгы менен сүйлөшкөнгө аракет кылам да. Кийин анан той тамашаларда аялдар дегенде аялдардын көйгөйүнө ушундай аралашканга аракет кылам. Бирок жакшы, Кудайга шүгүр, эл сыйлайт, элден айланса болот да. Азыр жакында ушул 10 женщинадан проекти келди эле. Ушу биздин айыл эң жакыр айыл деп, ушундан аялдарды топтоштуруп, кандай десем, өз укуктарын коргосун, билбегенин билсин деп, аялдардын коомдо ролду деп, ушундай негизде келди эле. Ушунун айынан, ошол иштин артынан 125 аялга кандай десем, активист болуп иштеп атам, активистка болуп иштеп. Айылда мал алды жыйнап келгиче эле ушул убак болуп кетет. Өзүбүз талада эккен картошкабыздан тамак кылсаң, мына дары жебегенибизден эзилип кетет да. Эзилип сонун болуп пышат. Келдиңерби, отуруңарбы? Келиң эжем. Ушу кызым, сиңдимин кызы, багып алганмын. Апасы Россияда, укасы дагы Россияда. Кичинекейинен 8 айлыгынан баштап баккам. Чоңоюп калды, 2-де окуп калды азыр.